Ибрагим пайгамбар өз элине, жерине мындай деп дуа кылат. О Роббим, бул жерди аман кыл. Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтиргендерге мөмө жемиштерден рызкы бер. Демек, мекенге болгон сүйүү пайгамбарларда да болгон. Мекенге болгон сүйүү ар бир мен мусулманмын деген адамдын жүрөгүндө мекенге болгон сүйүү болуш керек. Жакшы жигит эл курат, жаман жигит эл бузат демекчи, кыргыз элине, жерине, дилине, динине, мекенине кызмат кылган ир азаматтар, патриоттор көп. Кудайга шүгүр, уучубуз кур эмес. Ошондой эле өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дегендей, мекенимди сүйөм деп, бирок мекен үчүн кыянаттык кылгандар да көп. Жараткан Алла Таала баарыбызды мекенге кыянаттык кылуудан сактасын. Мекеним сени жандай сүйөм деген, мекеним сага аябай күйөм деген, мекеним сени унутпай жүрөм деген сөздөрдүн далайларын угуп келем. Айтаарын бул сөздөрдү айтып алып, жүрүшөт шаң шөкөттүн күүсүн чалып, мекенди сүйүү деген алар үчүн сезилет оңой болуп ушунчалык. Алардай сүйөм дебейм мекенимди. Мендеги ак сүйүүмден ушул белги, колуман келе турган ишти аткарып, ар убак төгө берем маңдай тери деп Ташмет атабыз айткандай, кээ бир адамдар мекенди сүйүүнү оңой олтоң сөз сезишет. Мекенди сүйүү сөз менен эмес, мекенди сүйүү балким илимиң менен, билимиң менен, күчүң менен, эмгегиң менен өзүңдү арноо ушул мекенди сүйүү болуп эсептелет.